Жаш өспүрүмдөрдү баңгизаттарды наркотикалык каражаттардан алыс болууга чакырган иш-чарага 8 билим берүү мекемеси, күч органдарынын өкүлдөрү, райондук жана шаардык бийликтин өкүлдөрү, жаштар менен иш алып барган кызматкерлер жана ата-энелер өздөрү да катышты. Алгач мектеп окуучулары тарабынан наркотикалык заттарды колдонбоого жана үй бүлөлүк зомбулуктун келип чыгышы боюнча сахналык көрүнүштөр тартууланды. Райондук деңгээлде уюштурулган семинардын негизги максаты жаш өспүрүмдөрдү жаман жоруктардан алыс болуусуна үндөө, биргеликте баңгизатка каршы күрөшүү болуп саналат. Ушул жылдын январь айына карата Кыргызстанда тыюу салынган баңгизатты колдонгон 8 миңден ашуун жаран аныкталган. Бул көрсөткүч күн сайын өсүп барат. Мындан улам түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин уюштуруу пландалган. Ушул келген ата-энелер, социалдык өнтүрүү башкармалары, жергиликтүү өзүн башкаруу баягы оорукана, дарыканалардын бардыгы укук бузуулардын, анын ичинде жаш өспүрүмдөрдүн укук бузууларга баруусун алдын алуучу субъект болуп эсептелгенине байланыштуу бул ушул аталган мекеме ишканалар чакырылган. Азыркы жүргүзүп жаткан иш-чарабыз бул алдын алуу профилактикалык иш-чара болуп эсептелет. Ал эми бүгүн чакырып бул аптека ээлерине эскертүү, ал эле ошол мезгилде жергиликтүү окуучуларга дагы эскертүү иретинде алдын ала жүргүзүлүп жаткан бул райондук эле ички иштер бөлүмүнүн эмес, бул ички иштер органдарын, жалпы Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын негизги тапшырмаларынын бири болуп эсептелет алдын алуу иш-чарасы. Иш-чара суроо жооп менен андан ары уланды. Семинарга келгендер бул негизги көйгөйдү жоюу боюнча өз сунуштарын беришти. Жалпы талкуудан кийин баңгизатка каршы күрөшүү максатында окуучулар арасында спорттук мелдештерди өткөрүү сунушу жактырылды. Ошондой эле мектептерге жакын жайгашкан дүкөндөрдө, дарыканаларда тыюу салынган заттарды саттырбоодо сунушу айтылды. Мектептерде депутаттар арасында депутат катары бул маселелерди биз өзүбүздүн дагы кеңештерде, сессияларда карап, токтомдорду чыгарып бергенбиз. Баңгизаттарды деги эле мынандай спирттик ичимдиктерди, сигарет, насвайларды мектеп арасынын жанындагы жайгашкан дүкөндөрдө, эч жерде сатууну тыюу салууну сунуштаганбыз. Мен ойлойм, азыркы дагы сунуш дагы болуп кетти. Ушуну колго алса, биздин мектептердин арасында бул аз эле дагы азайышы мүмкүн деген ишеничтемин. Ошон үчүн бул милиция кызматкерлери мектептерге барып иш-чаралар өткөрөт, ИДН кызматкерлери барат. Ар жумада 3 күн барып турат мектептерге. Барып ошо зордук зомбулуу боюнча, ошо наркомания боюнча ошолорду балдарга түшүндүрүп, окуучуларга түшүндүрүп, чогулуштар өткөрөт. Ал боюнча биз деле ошо мектепте ата-энелерди чогулушун өткөрөбүз, ата-энелерге түшүндүрүү иштерди алып барабыз. Ошо менен биргеликте окуучуларга да эмне жеткенде тегерек столдор болот. Наркотикалык заттарды колдонуу жана үй бүлөлүк зомбулук бир эле мектепте эмес, бүткүл Кыргызстандын негизги көйгөйү болууда. Андыктан иш-чарага катышкандар мындай алдын алуу иш-чараларын тез өткөрүп турууну пландашты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.